Флоридада эки белгисиз жарандар полиция кызматкерлери менен кадимкидей атышкан. 3 полиция кызматкери мерт кетти. Кылмышкерлер полиция кызматкеринин унаасын айдап качкан. Эми мигранттар үчүн текшерүүлөр каттуу болоорун эскертти. Султанбай Айжигитов президентке кайрылды. Араң гана аман калдым, бирок майып болуп калдым деген сөздөрүн жазган. Май кызматкерлери менен эркекче тартышкан кыздардын видеосу тарады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо калган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Telefonun düştü değil. Sen telefon sen çürüyorsun hazır. Ben düşünmem yoktum. Özümüz kolumuzdan uçalar. Sen töleyorsun hazır. Milisa hizmetlerine tosoluk taraf atar. Toskol canım kaloruna. Sen az çürüp koydun az bas paradasın. Az ekran sunman bolsa 60 bin sen töleyorsun. Махачкалада полиция кызматкерлери менен атышуу болду. ММКлар жазгандай, эки белгисиз адам майы кызматкерлерине кол салып, 3 патрулчу каза болгон. Андан соң кылмышкерлер кызматтык унааны уурдап, айдап качып кетишкен. Телеграм-канал Маштын айтымында кеминде 1 полиция кызматкери набыт болуп, ок аткан адам жок кылынды. Телеканал ошондой эле 12 жаштагы кыз жаракат алганын, анын колуна сыныктардын сыныгы тийгенин айтууда. База агенттигинин маалыматына караганда, кол салууда 2 полиция кызматкери, ал эми кылмышкерлердин бири жооп кайтаруу менен өлтүрүлгөн. Риа Дагестан билдиргендей, алдын ала маалымат боюнча 3 полиция кызматкери каза болуп, кылмышкерлер кызматтык унаа менен качып кетишкен. Араң гана аман калдым, бирок майып болдум. Султанбай Айжигитов президентке кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов жубайы Гүлзат Жолдошова менен УКМКнын тергөөчүлөрү тарабынан кыйноого жана уртокмокко алынганы боюнча президент Садыр Жапаровго жана башкы прокурорго арыз жазышты. Биздик кармоо учурунда УКМКнын кызматкерлери төмөгүдөй кыйноолорду колдонушту. Алар менин колумдагы байламдаларымды үзүп, биротолуу майып кылып, узак мөөнөткө кыймылсыз кылууга мажбурлашты. Алар менин аялымды да ушундай кылышкан. 100 килограммдык ден соолугу чең УКМКнын кызматкери аялымдын үстүнө отуруп алып, ички органдарын катуу басканда, ал көчөдө эле заара кылып жиберген. Мени УКМКга алып келишкенде кыйноо менен суу ичиришкен. Аны ичкенден кийин кан басымым кескен төмөндөп 60-40 болуп кетти. 1-Май райондук сотунун сот залында эс учум жоготконго чейин жеткиришти. Бул сууда жүрөктүн токтоп калышына алып келген зат бар экенин божомолдосо болот. Мен араң гана аман калдым деп ойлойм деген ал. Булак Карча медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Өзбекстандын Сурхандария облусунун Байсун районундагы Мустакилдик 25 скважинасы жарылып кеткен. 2025-жылдын 5-майында саат 6:10 Өзбекстандын Сурхандария облусунун Байсун районундагы Мустакилдик 25 газ кенин номер 202 скважинасында курамында күкүрттүү суутектин курамында газ жарылып, жогорку басымдын астында күкүрттүү суутектин жарылуусу кайталанган. Газдын жайылышын алдын алуу үчүн көзөмөлгө алынган. Күйүү иштери жүргүзүлүп, аймак курчоого алынган. Кол борбор тротуардан скутер айдап жатышат. Бишкектеги Токумбаева көчөсүндө Томи Молдун алдында жайгашкан кең тротуар күн сайын скутер айдоочулар үчүн жеке трассага айланып барат. Бул тууралуу окурман Кактус Кейжиге билдирди. Күн сайын ушул жерден өтөм. Тротуар өтө эле узун. Ошондуктан көпчүлүк скутерчендер ушул жол менен эле каттайт. Канча деген адамды сүзүп кете жаздашты. Бул көрүнүш кооптуу болуп калды деп кошумчалады. АКШда көзгө чөп салууну аныктай алган шакет жасалды.
Равринг компаниясынын негиздөөчүсү Марина Андерсон бул сезимдик байкоо мамилени бекемдөөгө жардам берет деп эсептейт. Өнөктөшүңүз өзгөрүлүп жатканы тууралуу билип турган акылдуу шакек фантастикадай угулат, бирок жагында чындыкка айланышы мүмкүн. Бул шакекти RAV компаниясы иштеп чыгууда. Алар буга чейин эле чыпкаларсыз чыныгы сүрөттөрдү жайгаштырууну талап кылган таанышуу колдонмосун жасаган. Эми алар адамдын эмоциясын жана абалын көзөмөлдөй ала турган зер буюм түрүндөгү шайманды чыгарууну каалашууда. Бул шакек өнөктөштөрдүн бири-бирине көбүрөөк ишенүүсүнө жана бири-бирин тереңирээк түшүнүүсүнө жардам берет деген идея менен сунушталууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Men bilmeyin dedim. Bilese mağaz sen başladı. Paduşkam ökö tanış eken. Paduşkam ökö tanış eken. Ben bilmeyin çakpak olup düşünmemesem bana. Söz çıkıp bile bu şekilde kaldım. Ben paduşkama hiç demedim. O zaman ben bölümü baksam. Siz nasıl düşünüyorsunuz sana? Oşan üstünden bir şunday oldu yaptı var yazalım. Azar yazamaz. Андан кийин эки тарапты тең милиция бөлүнчөсүнө алып барып тергөөчүгө өткөрүп бериш үчүн наркологиялык кароодон өткөрүүгө наркологияга алып жөнөштү. Жигиттерди жөн салды отургузуп кеткенден кийин кызыктын баарын кыздар коюп берди. Да нахуй, уберите руки отсюда, блядь. Что вам надо вообще? Блядь, это долбоёб. Имеешь права. Koy versin adam. İba koy versin adam. Ben o çok İyi ben nahul bleyt. Ben kesin ben nahul bleyt. Zayıfladık zaman. Canına oturup olmuyor mu? Ekon otur, ekon. Çıkın. Rahat bey otur. Gel hatta başla cıldır çık ötelim. Gelmeyen olma. Harman aklım çok adam. Onlardan motordan koyma. Bakmışsın sen. Can. Sauля, выходи отсюда. Al koşma gol ne?
Çıtat hazır. Sen telefon sen çürüksün hazır. Sizden yok mu? Özünüz kolunuzdan uçatar. Sen töleysün hazır. Militsiya kızmatkerlerine tosoluklar atataz. Toskol jarıkta pavorna. Sen az düşürüp koydun az bas paradasın. Az ekran sungan bolsa 60 bin sen төлeysin. Ben söyleyip sizin telefonunuzdan ben tingil yok. Özünüz kolunuzdan. Төлeysin. Sen men arkama жабыштырдың белек. Эптеп-септеп отургузуп наркологияга алып келген учурда